Саламатсыңарбы балдар? 11 класстын алгебра жана анализдин башталышы курсу боюнча 4 чейректин материалдарынан даярдалган видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы эки өзгөрүлмөлүү теңдемелер жана барабарсыздыктар. Бул сабакта биз эки өзгөрүлмөлүү теңдемелер жана барабарсыздыктар менен таанышып, аларды чыгаруунун жолдорун көрсөтөбүз. Эмесе px y барабар 0 эки өзгөрүлмөлүү теңдеменин чыгарылышы деп, теңдемени туура барабардыкка айландырган x, y түгөй сандарынын көптүгүн айтабыз. x минус 3-тің квадраты кошулган y плюс 4-тің 6 даражасы барабар 0 теңдемесин чыгаруу керек болсун. Бул теңдемеде x жана y өзгөрүлмө. Байкап карасак, кошулуучулардын экөө тең жуп даражада турган туюнтмалар болуп турат. Демек, жуп даражадагы эки туюнтма тең терс эмес сандар. Демек, эки терс эмес сандын суммасы 0 болуш үчүн алардын экөө тең 0-га барабар болушу керек. Демек, биринчи кошулуучу x минус 3-тің квадраты барабар 0. Бул барабарсызды чыгарсак, x минус 3 барабар 0, x барабар 3-кө. Экинчи кошулуучу y плюс 4-тің 6 даражасы барабар 0 теңдемесин чыгарсак, y барабар минус 4 экенине ээ болобуз. Демек, бул теңдеменин жообу 3 жана минус 4 деген 2 сандын түгөй сандар. Бул теңдеменин тамыры бирөө гана, жалгыз гана чыгарылышка ээ. Бирок дайыма эле мындай боло бербейт. Мисалы, x квадрат плюс y квадрат барабар 4 теңдемесинин канааттандырган түгөй сандардын көптүгү чексиз көп. Бул түгөй сандар борбору координаталар башталышында жаткан, радиусу 2-ге барабар болгон айланада жаткан бардык чекиттер бул теңдеменин чыгарылышы боло алат. Эми бир нече өзгөрмөсү бар бүтүн коэффициенттүү рационалдык теңдеме a1 x1 кошулган a2 x2 плюс жана башка плюс am xm барабар 0 теңдемеси берилсин. Мында a1 a2 жана башка amдер булар бүтүн коэффициенттер болсун. Эгерде ушул теңдеменин x1 x2 жана башка xm бүтүн тамырларын табууга берилген маселе болсо, мындай теңдемелерди диафанттык теңдемелер деп айтабыз. Диафанттын теңдемеси. Бул биздин замандын 3-чү кылымында жашаган болжол менен Диофант Александрийскийдин урматына диафанттын теңдемеси деп аталган. Мындай теңдемелерди чыгаруу сандардын бөлүнүүчүлүк белгилерине таянат. Мисалы, 3x плюс 4y барабар 19 теңдемесинин бүтүн чыгарылыштарын тапкыла десе. Мындай теңдемелерди чыгарууда бир өзгөрмөнү экинчи өзгөрмө аркылуу туюнтуп алганга аракет кылабыз. Мисалы, x'ти y аркылуу туюндурсак, 19 минус 4y бөлүнгөн 3-кө барабар болду. Демек, бул 19 минус 4y туюнтмасы 3-кө так бөлүнүш үчүн 19 минус 4y туюнтмасы 3-кө эселүү болушу керек. Анда y төмөндөгүдөй 3 түрдөгү сандардын болушу мүмкүн. y барабар 3k, башкача айтканда 3-кө так бөлүнгөн. y барабар 3k плюс 1, башкача айтканда 3-кө бөлгөндө 1 калдыкка ээ болгон. y барабар 3k плюс 2, башкача айтканда 3-кө бөлгөндө 2 калдыкка ээ болгон сан болушу мүмкүн. Биринчи учурдагы санды ордуна коюп, мында k бардыгында тең z'ке тиешелүү. Биринчи учурдагы y барабар 3k маанисин 19 минус 4y y'нин ордуна койсок, 19 минус 12k алынат дагы 19 3-кө бөлүнбөйт, ал эми 12k 3-кө бөлүнөт. Демек, бул туюнтма 3-кө бөлүнбөйт. Бул сан 3-кө бөлүнбөйт. Экинчи учурда 19 минус 4y y'нин ордуна 3k плюс 1-ди койсок,
15 минус 12k алынат дагы. 15 дагы 3-кө бөлүнгөндүктөн, 12 дагы 3-кө бөлүнгөндүктөн 2 3-кө бөлүнгөн сандардын айырмасы 3-кө бөлүнөт. Демек, бул сан 3-кө бөлүнөт. Үчүнчү учурда 11 минус 12k алынат дагы, бул сан 3-кө бөлүнбөйт. Демек, y барабар 3k плюс 1-ди y-дин ордуна койсок, x 5 минус 4kга барабар болот. Демек, ушундай түрдөгү 5 минус 4k жана 3k плюс 1 түрүндөгү түгөй сандардын көптүгү берилген теңдеменин бүтүн чыгарылыштары боло алат. Ордуна коюп текшерип көрөлү. X-дин ордуна 5 минус 4k'ны койсок, ал эми y-дин ордуна 3k плюс 1-ди койсок, 19 барабар 19. Туура барабардыкка айландырат. Эми бул түгөй сандардын айрым чыгарылыштарын карап көрөлү. Айрым маанилерин карап көрөлү. K барабар 0 болгондо, K бүтүн сан болгондуктан, K барабар 0 болгондо 5 минус K жана 3K плюс 1 түгөй саны 5 жана 1 деген түгөй сандарга барабар болот. Бул сандарды берилген теңдемеге ордуна койсок, 19 барабар 19. Туура барабардыкка айландырат. K барабар 1 болгондогу маанилерин карасак, түгөй саныбыз 1 4 болот. Буларды x менен y-дин ордуна койсок, 19 барабар 19. Туура барабардыкка айланат. Ушундай эле K барабар минус 1 болгондогу маанисин тапсак, 9 минус 2 деген түгөй санды алабыз. Бул түгөй сандарды берилген теңдемеге ордуна койсок, туура барабардыкка айланат. Демек, бул теңдеменин чыгарылышы 5 минус 4k 3k плюс 1 болгон түгөй сандардын көптүгү. Мында k z'ке тиешелүү. Дагы бир мисал карап көрөлү. 9x квадрат минус 4y квадрат барабар 17 теңдемесинин бүтүн чыгарылыштарын тапкыла. Чыгаруу 4x квадрат минус 4y квадрат барабар 17 теңдемесинин сол жагын 3x минус 2y, 3x плюс 2y барабар 17 кылып өзгөртүп түзөбүз. 17 жөнөкөй сан өзүнө жана 1ге гана бөлүнөт. Ошондуктан бул көбөйтүндүнүн бирөөсү 1 болушу мүмкүн, экинчиси 17 болушу мүмкүн. Же тескерисинче бирөө 17 болсо, экинчиси 1 болушу мүмкүн. Же минус 1 менен минус 17-нин көбөйтүндүсү да 17-ни бергендиктен, булардын бири минус 17, экинчиси минус 1 болушу мүмкүн. Демек, 3x минус 2y барабар 1 болсун деп алабыз биринчи теңдемелер системасын. Экинчи теңдемелер системасын 3x минус 2y барабар 17, 3x плюс 2y барабар 1 деп алабыз. Же 3x минус 2y минус 1, 3x плюс 2y барабар минус 17 деп алабыз. Төртүнчү теңдемелердин системасын 3x минус 2y барабар минус 17, 3x плюс 2y барабар минус 1 деп алабыз. Демек, берилген эки өзгөрмөлүү теңдеменин бүтүн чыгарылыштары ушул теңдемелер системасынын жыйындысынын чыгарылышы болот. Анда x барабар 3, y барабар 4 биринчи теңдемеден келип чыгат, теңдемелер системасынан келип чыгат. Экинчи теңдемелердин системасынан x барабар 3, y барабар минус 4 келип чыгат. Үчүнчү теңдемелердин системасынан x барабар минус 3, y барабар минус 4 келип чыгат. Төртүнчү теңдемелердин системасынан x барабар минус 3, y барабар 4 келип чыгат. Демек, жообу ушул 4 сандын бардыгы тең жообу боло алат. 4 түгөй сандын бардыгы жооп боло алат. Төмөндөгүдөй маселени карап көрөлү. 8 сомдон чоң жолдуу жана 13 сомдон чатыраш дептердин бир нечесин 150 сомго сатып келишти. Дептердин ар бир түрүнөн канчадан алышкан? Чыгаруу. Бул маселени чыгаруу үчүн чоң жолдуу дептерди x даана деп, чатыраш дептерди y даана болсун деп белгилеп алалы. Анда берилген маселенин математикалык модели 8x кошулган 13y барабар 150 болот. X
18-ге чейинки сандар боло алат. Анткени 8 менен 19-ту көбөйтсөк 152 болот дагы, бул 150дөн ашып кетет. Ал эми y 11-ге чейин болушу мүмкүн. Анткени 13 менен 12-ни көбөйтсөк 156 болот дагы, 150дөн ашып кетет. Бул теңдемени тамырларын тандоо жолу менен табуу мүмкүн эмес. Анткени 18 көбөйтүлгөн 11 198, демек 198 сандын түгөйлөрүн табууга болот. Демек ал түгөйлөрдүн бардыгын берилген теңдемеге коюп олтуруунун кажети жок. Демек бул теңдемени чыгарыш үчүн биз алынган теңдемени карап анализ жасап көрөлү. Берилген теңдемеде 8x кошулган 13y барабар 150. Башкача айтканда эки сандын суммасы жуп санды берип жатат. Жуп сандар кайсы убакта пайда болот? Эгерде экөө тең жуп болсо же экөө тең так болсо. 8x деген жуп сан болгондуктан 13y дагы жуп болушу керек. Демек 13y жуп болсун үчүн y жуп сан болушу керек. Демек y барабар 2n болсун десек, анда n барабар 1-ден 5-ке чейин. Анткени y 11-ге чейин келе сан болот. n барабар 1-ден 5-ке чейин ошол шартты аткара алат. Эми берилген теңдемедеги y-дин ордуна 2n коюп чыгарсак, 4x кошулган 13n барабар 75 2 белгисиздүү теңдемесин алабыз. Мында дагы эки сандын суммасы 75 так санды берип атат. Биринчи сан 4x жуп сан, демек 13n дегенибиз жуп санга так санды кошкондон гана так сан болгондуктан 13n деги n так сан болушу керек. Демек 2 жана 4 деген жуп сандар алынбайт. Демек эгерде n барабар 1 болсо, анда x'ти таап көрсөк 150 минус 26 бөлүнгөн 8-ге барабар 15,5. Бул маселени канааттандырбайт. Анткени дептер бүтүн санда болуш керек. Экинчи n барабар 3 болгондо x барабар 150 минус 78 бөлүнгөн 2-ге барабар 9-га. Бул маселени канааттандырат. Эгерде n барабар 5 болсо, анда x барабар 150 минус 130 бөлүнгөн 8 2,5. Бул дагы бүтүн сан болбогондуктан бул дагы теңдемени маселени канааттандырбайт. Анда n барабар 3 болгондо x барабар 9 болсо, x менен биз чоң жолду дептерди белгилегенбиз. Ал эми чатыраш дептер саны y болгондуктан y барабар 2n-ге кайрылабыз дагы, анын 6 экенине ээ болобуз. Демек, бул маселенин жообу 9 чоң жолду дептер жана 6 чатыраш дептер алышкан. Эми эки белгисиздүү барабарсыздыктардын системасын карайлы. Px y чоң 0 барабарсыздыгын чыгарылышы деп, бул барабарсыздыкты туура сан барабарсыздыгына айландырган x, y түгөй сандарынын көптүгүн айтабыз. Мында барабарсыздык белгиси кичине, чоң же барабар, кичине же барабар болушу мүмкүн. 2x плюс 3y чоң 0 болгон барабарсыздыкты чыгарууну карайлы. Бул барабарсыздыкты 2,1 деген түгөй сан туура сан барабарсыздыгына айландырат. 0 минус 1 деген түгөй сан барабарсыздыкты канааттандырбайт. Демек, мындай барабарсыздыктарды чыгаруу үчүн биз 2x плюс 3y барабар 0 теңдемесинин графигине кайрылабыз. 2x минус 3y теңдемесинин барабар 0 теңдемесинин графиги y барабар минус 3/2 x түз сызыгы болот. Барабарсыздыкта так барабарсыздык болгондуктан бул сызыкты биз штрих менен беребиз. Бул барабарсыздыктын чыгарылышы же ал сызыктын жогору жагы же төмөн жагы болушу мүмкүн. Ал кайсы жагы боло тургандыгын аныкташ үчүн биз каалагандай бир чекиттин координатасын алабыз. Биз мурунку мисалда 2 жана 1-ди караганбыз. Ал
барабарсыздык канааттандырган. Ал болсо берилген түз сызыктын үстүндөгү жаткан жарым тегиздикте болгондуктан бул барабарсыздыктын чыгарылышы ушул түз сызыктын өйдө жагында жаткан жарым тегиздик болот. Ал эми түз сызык өзү бул барабарсыздыктын чыгарылышына кирбейт. Ошондуктан биз аны штрих менен бердик. Дагы бир мисал карайлы. Барабарсыздыкты чыгаргыла. X, Y кичине 2ден болсун. Чыгаруу. X барабар 0 болсо, анда 0 2ден кичине туура сан барабарсыздыгына айланат. Демек, Y огунда жаткан бардык сандар бул барабарсыздыкты канааттандырат. Эми X 0дон чоң болсо, Y кичине 2 бөлүнгөн X гиперболанын жогорку тармагынын төмөн жагында жаткан тегиздик чыгарылыш болуп эсептелет. Ал эми X кичине 0 болсо, Y чоң 2 бөлүнгөн X'тен болгондуктан гиперболанын жогору жагындагы бөлүгү бул барабарсыздыктын чыгарылышы болуп эсептелет. Анда жалпы чыгарылышты ала турган болсок, бул гиперболанын 2 тармагынын арасындагы тегиздиктин бөлүгү болуп эсептелет. Дагы бир мисалга барабарсыздыктардын системасын чыгаргыла. Y чоң же барабар x квадрат минус 4x плюс 1, Y кичине же барабар x минус 1. Чыгарууда экөөнүн тең бир эле координаталар системасына графигин чийебиз. Парабола Y барабар x квадрат минус 4x плюс 1 парабола болгондуктан параболанын графигин чийебиз. Барабарсыздык берди так эмес болгондуктан сызык барабарсыздыктын чыгарылышына кирет. Демек, мында Y x квадрат минус 4x плюс 1ден чоң болгондуктан жогорку бөлүгүндөгү тегиздикти алабыз. Ал эми экинчи 2 белгистүү барабарсыздыктын чыгарылышы Y барабар x минус 3 түз сызыгынын астындагы жаткан бөлүгү болот. Ал эми берилген барабарсыздыктар системасынын чыгарылышы бул экөөнүн кесилишинен пайда болгон параболалык сегмент болот. Мында так эмес барабарсыздык берилгендиктен сызыктар бул барабарсыздыктын чыгарылышына кирет, чыгарылыш көптүгүнө кирет. Эмесе, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз бул сабакта 2 белгисиздүү же болсо 2 өзгөрмөлүү теңдемелерди жана барабарсыздыктарды жана алардын чыгарылыштарынын жолдорун карадык. Көрүшкөнчө саламатта болгула. Бул берүүлөрдү силер ЛТР Маданият каналынын YouTube баракчаларынан кайталап көрсөңүздөр болот.